Маевский сыяктуу жарандар жазалуудан кол жууп кетиши мүмкүн. Бул тууралуу бүгүн Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдары, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти тууралуу комитеттин отурумунда эл өкүлдөрү көтөрүштү. Аталган комитет бүгүнкү отурумунда Кыргызстанда процедуралык макулдашуу институтунун киргизилиши туурасында мыйзам долбоорун талкуулады. Теманын уландысы кабарчыбыздын материалында. Күнөө тагып жаткан же айыпталып жаткан адамды жазасын жумшартуу үчүн анын тергөө менен кызматташуу туурасында мыйзам долбоору кызуу талкууну жаратты. Долбоордун демилгечилеринин бири Ирина Карамушкинанын айтымында, кылмышты иликтөө иштери ар кандай себептер менен аягына чыкпай калган учурлар болуп калат. Также иногда характеризуется порой изощренностью и жестокостью совершаемых преступлений, что требует переосмысления, реформирования отдельных институтов уголовного и уголовно-процессуального права. Бирок бул долбоорго өкмөт жана юстиция министрлиги каршы пикирлерин билдиришкенин эл өкүлү Исхак Масалиев билдирди. Правительство, Министерство юстиции отрицательно относится. Юстиция министрлиги каршы болгонуна карабай, сиздер бул долбоорду эмнеге түртүп жатасыздар? Алар каршы болуп жатпайбы? Что в этом вопросе мы поработаем обязательно ко второму чтению постатейно. Бул жерде Министерство юстиция менен өкмөт эң туура белгилеп берип атат. Кемчилдиктерди даана жазып берип атат булар. Ал эми биздин ушу прокуратура менен сот системасы кол кушуруп туура эмес норма кирип атса макулдук болгону мени таң калтырат да. Ал эми депутаттар жазык процессуалдык кодексине эгер бул өзгөртүүлөр киргизилип калса, Маевский сыяктуу жарандар кызматташуу туурасында макулдашууга кол коюп, жаза өтөөдөн качып кетпейби деп сурашты. Есть ли вероятность того, что такие граждане, как Маевский, избегут наказания? Ответьте. Да, пойдут. Бирок долбоордун демилгечилери буга жооп таба албай калышты. Карамушкина бул суроого мыйзам долбоорун иштеп чыгууга көмөктөшкөн эксперт жооп берсин деди. Бирок ал дагы тыңгылыктуу жооп кайтара алган жок. То есть целью полностью раскрыть преступление, то есть цель законопроекта в этом. Киргизип жаткан өзгөртүүлөргө 303 берени коррупция дагы кирип калган. Коррупцияга шектелип жаткан адам кантип тергөө менен кызматташуу туурасына кол коюп, жаза алуудан качып кетет? Бул берене туура эмес киргендигин эл өкүлдөрү сындашты. Это 303, это коррупция же, да? Да. Что мы даем? Тогда возможность, значит, обвиняемому, подозреваемому пойти на соглашение, и этим шито-крыто будет, да? Тогда как же заявление президента, общее настроение нашего общества? Коррупция должна быть наказуема. Эгер бул норма кирип калса, адам жаза өтөөдөн баш тартып калган учурларга толук кептелип калышы мүмкүн. 3 человек совершают коррупционное проявление. Эгер 3 адам коррупциялык кылмыш кылды дейли, анын бирөөсү жаза алуудан качып, кызматташууга макулмун деп кол коюп берсе, анда эмне болот? Он освобождается от уголовной ответственности. Талаш жараткан бул мыйзам долбоорун кызуу талкуулагандан кийин депутаттар демилгечилерге дагы бир жумалык убакыт беришип, кылдат иштеп чыгуусун талап кылышты. Изат Шугралиева, Бекжан Камзаев, Сентябрь.